Бактыгүл Иманбек кызы өзүнүн Facebook баракчасында эмне дейт? Кеп деңгээлде эмес, кеп бул жакта турбайбы? Актриса кылат, сөздөрүн уксаң тимели ыйлап күйүп бир жалгыз Назира Кыргызстандын жүгүн көтөрүп жаткандай тариз калтырат. Колдогону Атамбаев Кыргызстанды биротоло сазга матырып кеткен ичкич. Атамбаев казынанын атасынан калган мурастай пайдаланып, кырып жеп кеткени менен иши барбы бул эчкинин? Атамбаевдин резиденциясындагы чыгашасын бир эле дарат кагазын бир айлык баасы 250 миң сом болчу экен. Башкасын инфаркт кылып жазбай эле койсо болот. Атамбаевдин баласы менин досуна Кыргызстан эрмек оюн шоу кумарбы эмне ырсактап эле саясатка жармашып калышты. Албетте атасы басып эки кылымга жетчү мурас топтоп койсо, анан кыларга иши жок, өлкөнү элди калчап ойной берет да. Назирага окшогон акча десе жантыгынан жаткандарга подачка ыргытып коюп четтен карап шылдыңдап. Атамбаевка окшогон кыянатчылардын жети тукумун саясатка жолугуз кылчу мыйзам керек бизге. Кыргызстан буларга оюнчукпу эмне? Эл чындыкты билсин. Жогорку кеңеште курут жегени бүтүп, кезек массаж жасаган айымдарга жетти. Бүгүн 21-июлда Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана регламент боюнча комитеттин жыйыны өттү. Эл өкүлдөрү Баткен облусуна статус берүү жөнүндө мыйзам долбоорун экинчи окууда карап жатканда, жыйында отурган Токтайым Үмүталиева жанда отурган аялга массаж жасады. Эске салсак, 30-июнда Жогорку кеңештин жыйынында катышкан аял кишини курут жеп, оозун боегону тартылган видео социалдык тармакта тарап, кызуу талкуу жараткан. Булак Сокол Медиа. Эл чындыкты билсин. Соттор пара менен эмес, батир менен бартер кыла башташтыбы? Албетте, акча алуунун анык эквивалентин табуу учурда соттордун чоң ыкмасы. Акыркы күндөрү мурунку Жогорку кеңештин депутаты Арслан Малиевден 1997 жылдагы 18 соттук жерин талашып, тартуу алгысы келген Замир Эмиль Бекбоевдердин тобуна Жогорку соттун төрайымы Феруза Жамашева кошулгандай өңүт калтырган. Замир Эмиль бир тууган Бекбоевдер Арслан Малиевден Бишкектеги Чокморов көчөсүндөгү 18 соттук жердин үй алабыз деп алышып, келишимдеги чектөөсүнөн чыгып кетишкенде, айла аргасы кеткенде амал ойлоп табышып, жерди туура эмес алган деген ыкмага өтүшкөн. Аны ишке ашырыш үчүн ошол кездеги Жогорку соттун төрайымы Феруза Жамашеванын күйөөсү Сабырбек Акимбаевка салынган үйдөн батир бере коет. Ага бере койгонун аныктамасы Малиев менен бир тууган Бекбоевдердин соттун караган ишин эрди катын Акимбаев менен Жамашеванын күйөө баласы Бейсекеев сот болуп чыгат. Мына эми кызыктардын баарын ушул Бейсекеев карап, кайнагасы Акимбаев батир алган бир тууган Замир Эмиль Бекбоевдерге чечип берет. Ошентип туура эмес чечимдин башында ошол кездеги Феруза Жамашева турат деген кеп сөздөр нааразычылык элге тарап кетет. Эгер мындай болсо, качан соттор келишип алуу, келишкен тарапка чечип берүү качан токтотот? Кийинки соттордун ыкмасына кийин кайрылабыз. Булак модератор Кейжи. Эл чындыкты билсин. Икрамжан Илмияновдун бир тууганы депутат болду. Президенттин аппаратынын жетекчисинин мурдагы орун басары Икрамжан Илмияновдун тууганы Катыраң айыл аймагынын депутаты. Бул тууралуу Бышкан маалымат кызматы кабарлады. Лейлек районунун Катыраң айылдык кеңешинин депутаты Абдилазизов Элеман Бөрүкуловичтин ыйгарым укуктары, депутаттык ыйгарым укуктарын аткарууга ылайык келбеген кызмат ордуна дайындалганына байланыштуу токтотулду. Мандат Арахимжан Саттарович Илмияновго жеке ишкерге өткөрүлүп берилди. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Равшан Жээнбеков эми бардык кадрды президент дайындайт, президент жооп берет. Мурдагы президенттер бардык кадрдык маселелерди өздөрү чеччү, бирок баарын өкмөткө, парламентке шылтачу, жалган кадрдык саясат жүргүзүшчү. Азыр бардык кадр маселелерин президент мыйзамды өзүнө алып, өзү менен жоопкерчиликти дагы өзүнө алышы, орусча айтканда, честность с его стороны. Коом эми ким баарына жоопкерчиликтүү экенин факт түрүндө дагы, мыйзам түрүндө дагы так билет. Мурдагыдай президент жакшысы мага жаман өкмөт менен Жогорку кеңешке деп айта албайт, түртөө сала албайт. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Кытайда суу ташкыны 12 адамдын өмүрүн алды. Кытайдын Хинан провинциясына караштуу Чэнчжоу шаарындагы суу ташкыны кеминде 12 кишинин өмүрүн алып кетти. Бул тууралуу Кытай мамлекеттик Синьхуа агенттиги билдирди. 3 суткадан бери тынбаган жаан 10 миллион калкы бар шаардын метро станциясын каптап көчөлөр дарыяга айланды. Синьхуа 100 миңден ашуун киши коопсуз жайга көчүрүлгөнүн маалымдады. Социалдык тармактарда жарыяланган видеолордо автоунаалардын таштандылардын көчөлөрдө агып баратканын көрүүгө болот. Метронун жүргүнчүлөрү суу чөккөн вагондордун ичинде камалып калышкан. Метродо тартылган видео жазууларда кишилердин өлгөнүн да көрүүгө болот. Алдын ала маалыматтар боюнча катуу жаан 21-июлга чейин уланат. Чэнчжоудогу сел менен күрөшүү башкармалыгы билдиргендей, мындай нөшөр 100 жылда бир жолу кайталанат. Булак чындык медиа. Эл чындыкты билсин.
Баткенде аскер прокуратурасынын кызматкерлери үчүн көп батирлүү турак жай курулат. Баткен шаарында Баткен гарнизон аскер прокуратурасынын кызматкерлери үчүн 8 батирлүү кызмат үйү курулат. Бул тууралуу жарыя мамлекеттик сатып алуулар сайтында жайгаштырылды. Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгы бүгүн административдик имараттын жана 8 батирлүү турак үйдүн курулушуна тендер жарыялады. Объектилердин курулушуна 31 миллион 102 миң сом жумшоо пландалууда. Булак Сокол Медиа. Эл чындыкты билсин. Бензин алдыдагы айларда дагы 6-10% кымбаттайт. Июнь-июль айларында россиялык заводдордо бензиндин тоннасы $70, дизель майы $60 кымбаттады. Кыргызстанда күйүүчү май дагы 6-10% кымбатташы күтүлүп жатат. Бул тууралуу Кыргызстандын нефтрейдерлер союзунан билдиришти. Июнь-июль айларында россиялык заводдордо бензиндин тоннасы $70, дизель майыныкы $60 кымбаттады. Бул күйүүчү майлардын 1 литринин үстүнө 5 сом 50 жана 4 сом 20 тыйындан кошулат дегенди түшүндүрөт деп айтылат билдирүүдө. Маалыматка караганда быйылкы жылдын январь-июль айларынын ортосунда бензиндин дүң баасы орто эсеп менен 25 сомго, чекене баасы 16 сом 60 тыйынга, дизель майыныкы 18 сомго, чекене баасы 12 сом 80 тыйынга өскөн. Дүң баанын өсүшүнүн негизги себептери: нефтин кымбатташы, нефтин тартыштыгы, күйүүчү майга суроо талаптын күчөшү. Нефтрейдерлер республикадагы оор социалдык экономикалык абалды эске алуу менен баа саясатын турукташтырууга аракет кылып жатканын айтууда. Ал үчүн май куюу жайларында баанын чукул көтөрүлүп кетиши ооздукталууда. Мындан улам компаниялардын киришеси жыл башынан бери 1-2 гана пайыздан ашпай келгенин кошумчаланды. Жогорудагы себептерди эске алуу менен июль жана август айларында күйүүчү май дагы 6-10% кымбатташы күтүлүүдө. Булак Чындык Медиа. Эл чындыкты билсин. Асман Кыргыз бийлигинин жомок шаары. Кыргыз бийлиги Ысык көлдүн боюна Асман деген экологиялык шаар куруу тууралуу дымактуу планын жарыялады. Долбоор Бишкекке жүк келтирүүгө, туризмди өнүктүрүүнү көздөйт. Бирок айрым адистер көлдүн экологиясы кандай болот, андан көрө бар шаарларды оңдоп, өндүрүштү жандантуу керек деп айтууда. Шаарда жалаң эле электромобилдер менен жүрүүгө болот. Акылдуу шаар, акылдуу үй, бала бакчалар, мектептер менен университеттер, эң заманбап ооруканалар, ден соолукту чыңдоо комплекстери, бизнес борборлору, соода борборлору, мейманканалар, муз тебүү сарайы, стадион, концерттик зал, резиденция, банктар. Бул Сингапур өңдүү мегаполистө сүрөттүү же футуристик фильмден үзүндү эмес. Кыргыз бийлигинин планы боюнча жакынкы 7-10 жылда Ысык көлдүн жээгиндеги 4000 гектар жерде 500 000 киши жашай турган Асман аттуу калың элдин түшүнүнө да кирбеген жомоктогудай шаар пайда болмокчу. Бул ошону жарнамалаган ролик. Шаар балыкчыга 15 чакырым жакын жерде Тору Айгыр айылында өйдө жагында курулат. Президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси Равшан Сабиров өлкөнүн туристтик жана инвестициялык кудуретин көтөрүүнү көздөгөн долбоорду ишке ашыруу аракети 12 жылдан бери көрүлүп келгенин айтты. Асман аттуу өзгөчө долбоордун автору Руслан Акматалиев деген жигит 12 жылдан бери бийликтин эшиктерин каккылап жүрүп, эч кимиси колдобой коюптур. Биз долбоор менен таанышып, президент Садыр Жапаровго түшүндүргөндөн кийин ал киши ошол жердин суусун, топурагын карап көргүлө, анализдегиле, фотосъемка, геодезиялык иштерди жүргүзгүлө, канча кабат үй курууга болот, сууну кайдан алабыз, бардыгын изилдеп чыккыла деп 1,5 ай убакыт берди. Эгерде ылайыгы келсе, бул долбоорду ишке ашырабыз деген ой менен жумушчу топ түзүлдү. Министрлер кабинетинин жетекчиси Улукбек Марипов тиешелүү буйрукка кол койду, деди ал. Сабировдун айтымында экологиялык жаңы шаар Бишкектин ыш маселесин чечүүгө, балыкчыда токтоп турган өндүрүштөрдү жандандырууга өбөлгө түзөт. Бул жерде экологиялык таза шаар тургузулат. 500-700 миңге чейин киши жашаган калктуу пункт болот. Ошол эле мезгилде биз Бишкекти да жеңилдетип коебуз. Ыш маселеси чечилет. Өндүрүш ишканалары иштей баштайт. Балыкчыдагы ун комбинаты миллиондогон тонна ун чыгарып иштей баштайт. Токтоп турган цемент заводу ишке кирет. Шаар курууга 2 миллиардтай кирпич керек болот. Тиешелүү ишканалар жанданат. Транспорт түйүндөрү, темир жол жанданат. Тамчыдагы аэропорт эл аралык аэропортко айланат. Жумушчу топ ушул тапта башка ушул өңдүү шаарлардын тажрыйбасы менен таанышып, сейсмологиялык, экологиялык маселелерди анализдеп жатат деп кошумчалады Сабиров. Урбанист, архитектор Айгүл Насирдинова экологиялык шаар куруу кубаттоого арзый турган абдан жакшы заманбап идея деп эсептейт. Климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу дүйнөдө акыркы мезгилде ошондой калаалар пайда боло баштады. Ал Эмираттагы Мацар Сити, Жапонияда Toyota компаниясы Фудзияма тоосунун жанына куруп жаткан шаарды мисал келтирди. Азыр талкууланып жаткан долбоордун параметрлери биздин аймакты эске алуу менен эсептелип чыккан эмес, дейт.
Мен медиага чыккан маалыматтардан баамдасам, авторлар шаар 500 миң тургунга мерчемделген дешет. Эми элестетсиңер, бүтүндөй Ысык көл облусунда 470 миңдей киши жашайт. Канализация системасы жок чоң шаар өзүнчө бир проблемага айланат. Экологиялык шаарлар таштандысыз болушу керек. Менчик машинелерден да баш тартышат. Керек болсо жалаң коомдук транспорт жүрөт. Шаарлар эмне үчүн пайда болот, кантип жашайт деген принциптер бар да. 500 миң тургун дегенди угуп эле бул долбоор чийик экенин түшүндүм. Жок дегенде 20-30 миң десе мен ишенет элем. Кыргызстанда 1 миллионду бир эле Бишкек бар. Алсак Ошто 250 миң киши жашайт. Өзгөн мен Жалал Абадта 100 миңдей тургун бар, деди Айгүл Насирдинова. Равшан Сабиров жаңы шаар миграция маселесинде чечүүгө жардам беренин айтат. Себеп дегенде чет жактарда иштеп жүргөн мекендештерди жумуш менен камсыздоого шарт түзүлмөкчү. Бирок урбанист Насирдинова бул аргументти чабал деп эсептейт. Шаарга келип жашаш үчүн жумуш керек. Кыргызстандын шартында жөн гана инфраструктураны өнүктүрүү жетишсиз. Биз Жапония эмеспиз да ушунча кишиге кантип иш табылат. Бишкекте 1 миллион дегенибиз менен 400 миң киши убактылуу каттоодо турат. Башкача айтканда ошончо киши келип кетип турат, убактылуу иштейт. Ушунча убакыттын ичинде өнөр жай дээрлик толугу менен талкаланды. 2001-жылдан кийин завод фабрикалар токтоп калган. Миграциянын себептеринин бири мына ушунда. Өнөр жайдын 15% гана калды. Калгандары жарандар өздөрү негиздеген орто жана чакан бизнес. Кайсы өндүрүштү мамлекет түздү. Ковидтен көрбөдүкпү? Мамлекеттин ооруканалары салууга кудурети жетпептир. Эколог Калия Молдогазиева дагы жаңы шаар куруу идеясына каршы эместигин айтып, бирок Ысык көлдүн боюна ушунча адам жашаган кала куруунун алдында көптөгөн маселелерди биринчи кезекте айлана чөйрө суу менен камсыз кылуу, акыр чикирден тазалоо суроолорун жакшылап чечип алуу керектигине көңүл бурат. Эң биринчи кезек антропогендик жүк деген маселени чечиш керек. Адамдын анын ишмердүүлүгү айлана чөйрөгө кандай таасир этерин, бир кишиге канча таштанды туура келерин эсептеп чыгыш керек. Экологиялык изилдөөнүн сөзсүз альтернативалык варианттары болууга тийиш. Мен азырынча жарнамалык роликти эле көрдүм. Маалымат ачык болуш керек. Долбоорду сөзсүз коомдук талкууга алып чыгуу зарыл. Жергиликтүү жашоочулар арасында гана эмес, бардык элдин пикирин билиш керек. Ысык көл бүтүндөй Кыргызстандын жаратылыш байлыгы да. Баса Сабировдун айтымында жакын жерде жашаган калк бул долбоорду кубануу менен кабыл алды. Жаңы шаарды куруу планы социалдык тармактарда кызуу талкууланып, кээ бирлер бар шаарларды оңдоп өнүктүрүү зарыл эле деген оюн ортого салышууда. Мындай пикирге Айгүл Насирдинова да кошулат. Токмокту ушинтип өнүктүрүүгө эмнеге болбосун? Даяр шаар турат. Дагы 4 ишкана курула. Бишкекке анча күч келбейт эле. Караколду Борбор Айзан Куршевел курортуна айландыргыла. Ал жерлерин өнүүгө шарттары жок эмес. Караколдо анын үстүнө тоо лыжа базасы бар, ылдый жагында көл турат. Башка өлкөлөр менен байланыш бар. Органикалык өндүрүшкө бир нече гектар жер бөлүп бергиле. Ишенимдүү негиздеменин жоктугунан катардагы адамдар бул долбоорду күмөн саноо менен кабыл алышууда. Расмий маалыматка караганда асманды курууга болжол менен 20 миллиард АКШ доллары кетет. Сабиров долбоорго жеке инвестициялар тартыларын азыр эки инвестор менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын кошумчалады. Курулуш 3 айдын ичинде башталышы мүмкүн. Дүйнөнүн кайсы булуң бурчунан болбосун инвестор келип туруп, Бишкек шаарынан мага 20 гектар жер бергиле. Өзгөчө проект менен шаарча же микрорайон курам десе бере албайбыз. Ал жерден 100 гектар сураса да бөлө алабыз. Эсиңиздерге сала келсе, Кыргызстанда ушул тапта 32 шаар бар. Эгемендик алгандан бери өлкөдө жаңы шаарлар курулган эмес. Булак Азаттык.